Саламатсыздарбы? Онлайн сабагыбызды баштайбыз. Мен Роза Рапиева, Сапарбек Арыстанбеков атындагы орто мектептин математика мугалимимин. Бүгүн 10 класстар үчүн алгебра сабагын өтөбүз. Тема туындуну эсептөө, жогорку тартиптеги туунду. Сабакты баштаардан мурда силерге айткым келет. Силер келечек ээлерисиңер балдар. Кунт коюп, көңүл бөлгүлө. Баарыңарды жакшы көрөм, жылмайып калабыз. Туындуну эсептөө үчүн сандын даражасын коэффициентке көбөйтүп, ошол даражадан бирге барабар. Бул жогорку тартиптеги туundуларда деле ушундай болуп аткарылат. Биринчи тартиптеги туundусунан дагы бир жолу туунду алганыбызда биз экинчи тартиптеги туунду алган болобуз. Ал эми экинчи тартиптеги туundунун үстүнөн дагы бир жолу туунду алганыбызда анда биз үчүнчү тартиптеги туundуну алган болобуз. Баары эле ушул сыяктуу болуп аткарылат. Саламатсыңарбы балдар? Бул сабагыбызда туundуга байланыштуу эсептерди чыгарабыз. Анда эмесе туundунун эрежелерине таянып, ушул мисалдан туунду алып көрөбүз. Демек, биринчиси 7x-тын 6 даражасы. Себеби даражасы 7 болгондо коэффициентти көбөйтүп, даражадан бирди кемитебиз. Кийинкиси 8x-тын кубу. Кийинкиси 1, андан кийин 10-дун туundусу нөлгө барабар болгондуктан жазылбай калат. Кийинки экинчи мисалды өтөбүз. f от x барабар x квадрат плюс x минус 3 бөлүнгөн 2x. Бул сандардан туунду алганда биринчи бөлүмүнүн квадратын жазып алабыз. Башкача айтканда 2x-тын квадраты 4x квадрат болот. Андан соң алымынын туundусун алып алабыз. Алымынын туundусун алсак 2x плюс 1 эле болуп калат. Ага бөлүмүн көбөйтүп, андан соң алымына 2-ни көбөйтүп коебуз. Себеби 2x-тын туundусу 2-ге барабар болгондуктан. Жазып чыгарабыз, көбөйтөбүз. 4x квадрат плюс 2x минус 2x-тын квадраты плюс минус 2x минус плюс 6. Жоюша тургандар бар бул жерде, кыскара тургандар. 2x минус 2x плюс 2x кыскарат. 4x менен 2x кемитсек 2 калат. 2x плюс 6 деген сан калат. Андан 2-ни чыгарып жиберсек, кашанын ичинде x квадрат плюс 3 калат. Бөлүмүндө 4 болгондо жоюшуп кетет. Дан чыккан сан x квадрат плюс 3 бөлүнгөн 2x квадрат деген жооп чыгат. Кийинки үчүнчү мисалыбызды иштейбиз. Мында тамырдан туунду алабыз. Тамырдан туунду алганыбызда сөзсүз түрдө биринчи тамырдын сыртына 2-ни жазып алабыз. Андан кийин тамырдын ичиндеги сандарды жазабыз. Ал эми алымына тамырдын ичинен туунду алып туруп жазабыз. Башкача айтканда x квадраттыкы 2x, 4x-тыкы минус 4-кө барабар туundусу.
ушул сандарды жазгандан кийин 2'ye бөлүп жиберебиз. 2'ни кашан сыртына чыгарганыбызда кашанын ичинде x минус 2 калат. Бул учурда 2 менен 2 жоюшуп кетет, алымы менен бөлүнмөй калган саны ушул болот. Андан кийинки мисалыбыз демек даражадан туунду алуу. Бул учурда биз даражадан туунду алганыбызда биринчи даражаны кашанын ичиндеги санга көбөйтүп жиберебиз. Жана андан кийинкиси кашан ичиндегиден туунду алып ошол санга көбөйтүп коебуз. 3 болду. Мына ушундай жооп алабыз. Андан кийинки 5-чи мисалыбыз x квадрат синус 2x'тан туунду алабыз. X'тин квадратынын тундусу 2x'ка барабар, синус 2x'ты өзү жазылат. Андан кийин синус 2x'тан туунду алсак, косинус 2x, x квадраттын тундусу 2'ге барабар. Кайра x квадратка көбөйткөнгө барабар. Ошентип 2x'ты жалпы кашан сыртына чыгарып берсек, кашан ичинде синус 2x кошулган x косинус 2x болуп калат.